Равшан мырза айтып атат, каражат жок деп. Каражат бизде бар. Маселен Кумтөрдө эле биздин 26% акциябыз турат. Аны 1 миллиард доллардан азыр доллардан ашуун акча. Ошону эгерде алып келип туруп аракет болуп атат, ошонун 700 миллионун алып келсе дагы 2 банк атышып, жеңил өнөр жайына, айыл чарбасына, гидроэнергетика тармактарына биз салабыз деген ниеттер бар. Тактап коеюнбу? Ошолордун бардыгын жакын күндөрү аткарганга өкмөттүн мүмкүнчүлүгү болот жана ошонун үстүнөн иш алып барат. Пандемия учурунда да ушул демирге көтөрүлбөдү беле негизи? Сиздер да көтөрсөңүздөр керек, э? Анан ошондо акцияны сатуу жөнүндө кеп болот абы? Кумтөрдөгү акциянын бир бөлүгүн. Сатуу жөнүндө болот ооба. Бул азыр сүйлөшүүлөр болуп атабы? Ушул боюнча аракеттер жүрүп атат. Ушундай жолдор менен мен да ошону сурайын дедим эле. Кумтөрдүн акциясын сатуу боюнча маселе көтөрүлүп атат деп. Бул аябагандай маанилүү маселе, чын эле бул коомдук чоң пикир жарата турган, коомдук чоң талкуу жарата турган. Ошон үчүн Бакыт мырзадан сурап коеюн дегем. Сиз сурадыңыз, чын эле. Анда Кумтөрдүн акциясын сатуу жөнүндө сүйлөшүүлөр болуп атат деген маалымат экен анда. Бул жерде мындай да, азыр алтындын дүйнөлүк баасы азыр бир нече эсеге көтөрүлдү. Эгерде биз мына ушундай мезгилде өзүбүздүн ал жердеги акциябызды мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн туура колдонбосок, анда эртең алтындын баасы түшкөндөн кийин ал акция эч нерсеге жарабай калат. Ошол эң төмөн болуп калат. Ошон үчүн эксперттер ушунун үстүндө иш алып барып атат. Биздин планда ошону алып келип экономикага салыш керек. Анткени экономиканы жандандырыш үчүн сөзсүз түрдө биз ишкерлерге колдоо көрсөтүшүбүз керек. Аларга төмөнкү пайыздагы кредиттерди беришибиз керек.